Өтүп бараткан күндүн урунтуу окуяларын сунуштап 11 каналынын түзөбосунда мен Назика Атамбекова. Кутман күнүңүздөр менен. 2015 жылга салыштырмалуу өткөн жылы Кыргызстандагы сөз эркиндиги индекси начарлады. Бул тууралуу маалымат эл аралык чек арасы репортер бейөкмөт уюмунун баяндамасында айтылды. Бул арада АКШнын мамлекеттик департаменти Борбор Азия өлкөлөрүнө, анын ичинде Кыргызстанда каржылык жардамдын көлөмүн кыскартууга камынууда. Американын финансылык колдоосунан Европа, Евразия өлкөлөрү да кол жуушат. Ал эми Кытай биринчи ирет аскерий кемесин сууга чыгарып, чөлкөмдөгү аскердик кубатын күчтөндүрүү аракетин улантууда. Леонин деп аталган кеме кийинки эле аскердик учактарга ылайыктап Кытай өзү иштеп чыккан. Бул жана башка кабарлар бир нече мүнөттөрдөн соң. Салыштырмалуу өткөн жылы Кыргызстандагы сөз эркиндиги индекси начарлады. Бул тууралуу маалымат эл аралык чек арасы репортер бейөкмөт уюмунун басылмаларынын сөз эркиндигинин индекси 2017 аталышындагы изилдөөсүнүн жыйынтыгында айтылат. Маалыматка караганда 180 мамлекеттин ММКларынын сөз эркиндигин изилдөөдөн кийин Кыргыз өлкөсү 2016 жылдын жыйынтыгы боюнча 89 орунга жазылган. Кыргызстан сөз эркиндиги боюнча 180 мамлекеттин ичинен 89 орунду ээледи. Чек арасы репортер эл аралык уюму жүргүзгөн рейтингде биринчи орунду Норвегия, экинчиликте болсо Швеция, ал эми үчүнчү орунду Финляндия ээлеген. Тизмеден Борбор Азия мамлекеттеринин ичинен Казакстан 157 орунда. Коңшу Өзбекстан болсо 169-чу. Ал эми Түркменистан 178 орунду ээлесе, Тажикстан 149 орунду алгандыгын тизмеден көрүүгө болот. Сөз эркиндиги боюнча алдыңкы бештикте Норвегия, Швеция, Финляндия, Дания жана Нидерланды кирген. Ал эми акыркы орундагы өлкөлөрдүн катарында Кытай, Сирия, Түркмөнстан, Эририя жана Түндүк Корея бар. Айтмакчы, Өзбекстан тууралуу баяндамада президент Ислам Каримов көз жумгандан бери олуттуу өзгөрүү болгонун белгиленет. Эске салсак, мындан 2 жыл мурун эл аралык чек арасы кабарчылар уюму Кыргызстан сөз эркиндиги боюнча 180 өлкөнүн ичинен 88 орунду ээлегенин көрсөткөн. Мындай көрсөткүч бизде сөз эркиндигин жакшырып баратканына кийин элет дешет. АКШнын мамлекеттик департаменти Борбор Азия өлкөлөрү, анын ичинде Кыргызстанда каржылык жардамдын көлөмүн кыскартууга камынууда. Чет элдик басылмалардын жазышынча, америкалыктардын финансылык колдоосунан Европа, Евразия өлкөлөрү да кол жуушат. Өз кезегинде Кыргызстанга болгон каржылык көмөк 60%га чейин төмөндөтүлөөрү жазылууда. Жакында эле президент болуп шайланган АКШ президенти Дональд Трамптын мындай кыскартуулары эмнеге байланыштуу? Бир канча жылдан бери мамлекеттик департаментинен акчалай колдоо көрүп келе жаткан Кыргызстанга бул эми кандай таасирин берет? Бул жана башка суроолор кесиптешим Исмат Ибрагимовдон сурайбыз. Исмат, оболу Американын мындай үнөмдөйбүз деген каалоосуна эмне түрткү болуптур? Ошого токтолсоңуз. Негизи эле ошол Американын азыркы саясаты, бул ошо Американын жаңы шайланган президенти Трамптын башка тышкы мамлекеттер менен болгон акча каражаттарын үнөмдөө менен ошо каржылык оптимизациялоо деп түшүнсөк болот. Ошо Дональд Трамп буга чейин деле башка мамлекеттер менен болгон акчаны кыскартып, анын эсебинен аскердик жааттагы каражаттарды 60 миллиард долларга чейин көбөйтүү сунушун бир канча жолу массалык маалымат каражаттарынан билдирип келген. Ошону менен катар эле ошол Американын өзүндө ички жумуш орундарын камсыздоо максатында дагы бул долбоор ишке ашырылган жаттыр. Ошондой эле бул программа качан ишке ашат, качан күчкө кирет деген суроо пайда болушу мүмкүн. Бул тууралуу айтууга азырынча эрте келип калат. Себеп дегенде мамлекеттик департаменттин сунуштаган программасы учурда ошол президент Трамптын кароосуна жиберилген. Ошол маалыматтарда сунушталган маалыматтарды айта кете турган болсок, бул жакта Казакстанга убадаланган 100 миллион АКШ долларынын 41 миллиону гана берилсин деген сунуш киргизилген экен. Ал эми Армения, Азербайджан, Белоруссия жана Грузия мамлекеттерине болсо толугу менен акча каржылоо токтотулсун деп айтылган экен. Андан тышкары жарым жартылай кыскартууга болсо Молдова, Тажикстан өлкөлөрү кириптер болуптур. Мындан тышкары
Африка мамлекеттери дагы бул сапка кирип калышы мүмкүн экен. Ал эми Кыргызстанга болгон каржылык көмөк болсо 60%га чейин азаюшу мүмкүн. Ал эске салсак, Американын бүткүл дүйнөлүк өнүктүрүү программасы USAID тарабынан 2015 жылга чейин Кыргызстанга 200 миллион долларга жакын каражат сарптаган экен. Бул акча каражаттар кайсыл тармактарга канчадан сарпталды? Бул тууралуу мен кийинки материалды сунуштайм. Американын бүткүл дүйнөлүк туруктуу өнүктүрүү программасы USAID 2015 жылга чейин Кыргызстандагы атайын долбоорлорго жалпысынан 195 миллион 383 миң 417 доллар каражат жумшаган. Алардын ичинен билим берүүгө 11 миллион 767 миң 324 доллар, экологияга 12 миллион 100 доллар, саламаттыкты сактоого 29 миллион 347 миң 193 доллар, айыл чарба жана тамак аш коопсуздугуна 29 миллион 350 миң 936 доллар, экономика жана соода жүгүртүүгө 43 миллион 560 миң 55 доллар. Демократия, адам укуктары жана мамлекеттик башкарууга 69 миллион 257 миң 909 доллар финансылык жардам көрсөткөн. Ооба, биз билебиз, Кыргызстан эгемендүүлүктү алгандан бери чет элдик уюмдар тарабынан колдоо көрүп келет. Ал акчалар ушул кезге чейин бир катар тармактарга жумшалып келчү. Эми бул кандай таасирин берчү дейм? Ооба, туура айтасыз. Негизинен экономисттердин пикири боюнча Кыргызстанга жумшалган айрыкча Америка Кошмо Штаттары айыл чарба тармагына көбүрөөк каражат жумшаптыр ушул тармакты өнүктүрүүгө. Серепчилердин айтымында ушул айыл чарба тармагы бир аз аксашы мүмкүн экен, себеп дегенде ушул жылга чейин иштелип келген айыл чарба тармагындагы долбоорлор токтоп калышы ыктымал экен. Бул болсо Кыргызстандын жанагы жерлердеги айыл чарбанын өнүгүүсүнө артка кетишине жана пландалган иштердин ишке ашпай калуусуна түрткү болот экен. Ошондой эле экономисттер бул жакта тынчсызданып жатышат. Мындан кийин ошол жана жогоруда белгиленип кеткендей билим берүү, экология, саламаттыкты сактоо жана ушул башка тармактарда бүгүнкү күнгө чейин ишке ашып келген долбоорлор иштейби же анын келечеги кандай болот? Мындан кийин ал долбоорлор жабылып калабы деген суроолор дагы пайда болуп атат. Бул тууралуу биз ушул Кыргызстандагы USAID-тин өкүлчүлүгүнө байланышып маалыматты тактаганга аракет кылганыбызда алар дагы бир толук кандуу жооп бере албай коюшу. Себеп дегенде бул маселе алар үчүн дагы кичине бөдөмүк болуп тургандай. Экономист Искендер Шашеевдин пикиринде болсо, бул ушул Кыргызстанда эл аралык уюмдарда иштеген адамдар дагы жумуш ордунан ажырап калышы мүмкүн экен. Азыр ушул экономикалык серепчи Искендер Шашеевдин пикирине кулак салсак. Албетте бул кандайдыр бир деңгээлде баягы мамлекеттик эмес уюмдарга иштеген эксперттердин баягы жумушчу орундарын жок кылат. Жана кошумча кээ бир баягы айыл жергесинде кирип аткан акчаны азайтат. Баягы ар кандай долбоорлор болгон эмес беле. Арис мисалы үчүн көп долбоорлорду бириктирген да, Хелветас дегендер. Ошондой сыяктуу эле баягы BGI, USAID, Америка Кошмо Штаттарынан берген акчалар болчу. Ал проекттер кыскарышы мүмкүн бир аз. Ооба, Исмат, бирок Америка кайсыл бир мамлекеттерге карата өзүнчө критерий менен тандап жаттыр. Эмне үчүн айрымдарына толук 100% акча берилбейт десе, калгандарына жарым-жартылай кыскартуулар болуп жаттыр? Ооба, туура белгиледиңиз. Бул жерде бир атайын так бир критерийди дагы жарыялабаптыр. Бул жерде ошол маалыматтагы ошол долбоордогу пландарга карап баамдай турган болсок, өлкөлөрдүн экономикалык деңгээлине карап бир чечим чыгарган окшойт. Себеп дегенде жана эми өнүгүп келе жаткан же болбосо жакыр өлкөлөргө жардам берүүнү кичине токтотуп туралы, алардын жардамын 50-60%га көбөйтүп туралы деген чечимге келген окшойт. Ал эми өз бутуна туруп алган, жакшы жашап келаткан мамлекеттерге болсо толугу менен ошол жардамды токтотууну каалаган окшойт да. Себеп дегенде биз мисалга ала турган болсок, Украинага болгон жардамдарды 70%га чейин кыскартып салышыптыр. Ал эми Вьетнам, Куба мамлекеттери болсо бул акчалардан толугу менен куру калчудай болуп турат да. Андан тышкары ушул
негизги чечим бул мамлекеттердин экономикалык көрсөткүчүнүн эсебинен чыгарылган чечим болуш керек деп ойлоп атышат. Түшүнүктүү. Рахмат Исмат. Дүйнө жүзүндөгү каржылык колдоолордун кыскартуу ниети бар Американын саясаты туурасында Исмат Ибрагимов айтып берди. Башка кабарлардан Сапат борбор имаратынын караван соода борборун бийликке алдырып жиберген Бишкек шаарынын мурунку мэри Нариман Тюлеев соттун чечиминин эч жеринде мүлктөрдүн конфискация кылуу боюнча жазылган эместигин маалымат жыйында билдирди. Анын айтымында 2 жылдан бери Тюлеевтердин үй бүлөсүн соттун чечиминде конфискация тууралуу жазылбаганын далилдей албай жатышат. Мен албетте ишенем. Bir vaqt өткөндөн кийин мынауреке ушул болуп аткан бүгүнкү иштер кайра башкасынан тескерисинен кайра келерин. Эгерде келбесе келбей эле койсун. Ал келбей калды деп мен эмне өлмөк белем мен. Мисалычы ал мисалы оокат дүйнө бул мисалы башың болсо ден соолугуң болсо баары келет, баарын жасаса болот. Анткени мамлекеттик мүлк фонду далилдер жетиштүү экенин 11 каналына билдирди. Ошондой эле мамлекеттик мүлктү башкаруу фондусу ижарачыларга келишимди кайрадан түзүү же имаратты бошотуу зарылдыгын расмий түрдө кабарлаган. Жакын арада фонд ижара келишимдерин кайрадан түзүү аракеттерин баштайт. Эгер андан баш тарткан ижарачылар болсо, алар ээлеген жерин бошотуп, орду мыйзам чегинде башкаларга берилерин эскертүүдө. Мурунку менчик ээлерине бир нече 6 жолу кат түрүндө сунуш берилген соттун чечимин аткаруу боюнча. Ал сунуштарга эч кандай реакция болгон эмес. Декабрь айында мүлк фондунун чечими чыккан. Полицияга бул мамлекеттик зданияны өткөрүп берүү боюнча. Андан кийин дагы бир нече сунуштар берилген соттун чечимин аткаруу боюнча. Бирок соттун чечими аткарышкан эмес. Эске салсак, Бишкек шаарынын мурдагы мэри абактан жазасын өтөп чыккан. Тактап айтканда, өткөн жылдын май айында эркиндикке чыккан Тюлеев соттун чечими менен мунапыс алды жана кетирилген чыгымды толугу менен төлөп берди. Ал Кытайдан Ясин маркасындагы 200 автобус сатып алуу мамлекетке $1 миллион зыян алып келген деп айыпталган. Бишкекте мага баар беремес аттуу Кыргызстан жарандарынын форуму башталды. Уюштуруучулар маалымдашкандай, Кыргызстандын өнүгүшүндө жарандардын ролун күчөтүүгө арналган бул форум 3-чү жолу өтүп жатат. Кыргызстан жарандарынын форуму бул учурдагы жагдайды талкуулоо жана коомдук саясий процесстерге жарандардын катышуусун күчөтүүнүн механизмдерин иштеп чыгуу, жарандык жигердүүлүктүн эффективдүү тажрыйбаларын колдоого алуу үчүн түзүлгөн ачык аянт. Бул өлкөнүн тагдырына кайдыгер карабаган Кыргызстандын жарандарынын жигердүү позициясын көрсөтүүгө болгон мүмкүнчүлүк. Дал ушул форумдун активдүү мүчөсү Перизат Саидбурханова бүгүн 11 каналынын түз эфиринде. Перизат, кош келипсиз. Саламатсызбы. Менин эсимде буга чейин эки рет өткөн форумда бизнесмендерден тактап айтканда тартап журналисттер, укук коргоочулар, саясатчылар биригишип көп маселелерди ортого салып талкуулашкан эле. Мени ошол маселелердин жыйынтыгы кызыктырып жатат. 2 жылдан бери сиздердин сунуштарыңыздардын аткарылышы кандай жүрүп жатат? Биринчиден, эгер форумдун тарыхына кайрылып кетсек, биринчи жолу бул баягы конституцияны өзгөртүүлөргө каршы ошондой бир реактивдүү түрдө пайда болгон форум болчу. Жана мунун жыйынтыгында, эгер эстеп кетсеңиздер, биринчи конституцияга өзгөртүүлөр Феликс Колов жана башка фракция жетекчилери тарабынан сунушталган, бул артка кайрылып алынган. Экинчи форум болсо былтыр өткөн, ал ошол ишкерлердин коомдук жашоого аралаштыруу боюнча негизинен көбүнчө ошол темаларда болуп кеткен. Мунун жыйынтыгы катары биздин бизнестер өкүлдөрүнүн булардын коомдук жашоодогу ролунун чоңоюп атышы жана ошондой эле алар көпчүлүк учурда өздөрүнүн бир кайсы бир суроолорго өздөрүнүн реакциясын билдирип, же болбосо алар менен макул болуп, ошондой бир ой пикирин билдире баштаганын бул жетишкендик деп эсептейбиз да. Перизат, бул ирет форум эмнеси менен өзгөчөлөнөт? Бул ирет форумдун темасы аябай кызыктуу деп ойлойм. Себеби дегенде биз келечек моонжоюнду алдык. Себеби дегенде бизде азыр жаштар деп жаштарды аябай инфантилдүү, кайсы бир жардамга муктаж, же болбосо бир өзгөчөлөнткөн бир кайсы бир привилегияларды берип коюп, ошондой болуп аткандай сезилген да. Ошондуктан бүгүн биз ошол эмне үчүн биз СССРдын убагындагы жанагы Кыргыз мамлекетинин түптөөчүлөрү болгон
Жусуп Абдрахманов, же болбосо Касым Тынстановдарды биз жаш деп атабайбыз, бирок ошолордун жаштары деле 25-26 жашта болчу да. Анан бүгүнкү күндө эле бирдеме болсо жаштар деп бөлүп кое турган, ошол жаштарды бир жаштар саясаты деп аны мамлекет жүргүзөт. Ошону деген эмне үчүн объект эмес, субъект катары жаштар болуш керек деген ошол суроонун алкагында талкуу жүрүп атат. Жакшы демилген көтөрүптүр. Перизат, негизи мындай алып караганда Кыргызстанда жарандык активдүүлүктүн деңгээли бейөкмөт уюмдардын санынан байкасак болчудай. Себеби расмий маалымат боюнча бейөкмөт уюмдардын саны 16 миңдей экен. Бирок көтөрүлгөн маселелердин аткарылышы канчалык турмушка ашып жатат же болбосо реалдуу түрдө так аткарылышы кандай деп ойлойсуз? Бүгүнкү форум негизинен бул жарандык активдүүлүктөн бир аз айырмаланат. Себеби дегенде биз эл аралык уюмдар же болбосо бейөкмөт уюмдардын жалпы иш-чаралары көбүнчө активдүүлүктү жогорулатууга багытталган да. Ал эми биздин бүгүнкү форумдун негизги максаты ошол активдүүлүктүн мааниси, активдүүлүктүн баалуулуктарга өтүү да. Баалуулуктарды көбүнчө талкуулоо, ошолор жөнүндө бир кайрадан бир переосмысление дейт го, ошол сыяктуу жүргүзүү болуп кетмек. Рахмат сизге, Перизат. Мага баары бир эмес аттуу Кыргызстан жарандарынын форумунун уюштуруучуларынын бири Перизат Саитбурханова менен бирге маек курдук. Дүйнө кабарларынан Кытай биринчи ирет аскерий кемесин сууга чыгарып чөлкөмдөгү аскердик кубатын күчтөндүрүү аракетин улантууда. Леонин деп аталган кеме кийинки эле аскердик учактарга ылайыктап Кытай өзү иштеп чыккан. Мындай маалымат АКШ менен Түндүк Корея бири-бирине эскертүүлөрдү жасап ракеталар тууралуу айыптоолор маалында туш келүүдө. Кытай бийлиги бул көрүнүшкө карата комментарий берип, эки тараптын тиреши жакшылыкка алып келбесин айткан. Ал эми кеменин чыгарылышына карата Кытай чиновниктер Шаңду патриоттук ырлардын коштоосунда белгилешкени Синьхуа агенттиги жазды. Аскер учактарын ташыганга ылайыкталган Леонин кемеси мындан 25 жыл мурун курулган үлгүсү экени айтылат. Кайрадан жергиликтүү кабарлардан Улуу Ата мекендик согуштун ардагерлерине жана катышуучулардын элесине арналган Өлбөс полк акциясын уюштурууга даярдык башталды. Быйыл иш-чарага 30 миң жаран катышарын шаардык мэриядан кабарлашты. Площадь Победы деген сахнага чейин бир чогуш болот, элдер келет. Ошондуктан вот биздин акциябыз Бессмертный полк Кыргызстан деген вот биздин кандай десем оргкомитет биякта астыбызда отурат, сиздин астыбызда. Эми Бессмертный полк боюнча айтып кетсем, бул деген 3 жыл болуп калды уже. Өлбөс полк 9 майга карата жыл сайын өткөрүүчүлөрү эл аралык ири акция. Кыргызстан 2013 жылы кошулган. Анда согуш катышуучуларынын сүрөттөрүн көтөргөн урпактары ошто жеңиш парадын өткөн. Быйыл Өлбөс полк дээрлик 30 өлкөнүн кучагына алат. Жыл сайын жөө жүрүшкө катышкандар Улуу Ата мекендик согуштун ардагерлеринин сүрөттөрүн көтөрүп, баатырларды даңктап басышат. Ошондой эле Улуу Ата мекендик согуштун 72 жылдыгы белгилөөгө карата даярдык көрүү боюнча иш-чаралардын планы бекитилди. Вице-премьер-министр Жеңиш Разаков башында турган өкмөттүк комиссия түзүлүп, жумуш тобу тарабынан жеңиш күнүн өткөрүүгө карата иш-чаралардын планы иштелип чыкты. 11 канал топтогон орчундуу кабарлардын соңу болду. Көңүл бурганыңыздар үчүн рахмат айтам. Жакшы калыңыздар.